Келечекте күтөт салкын төр, чарчабастан чорка күлүктөр. Мекен үчүн кызмат кылалы, ыйман менен бирге жигиттер, ыйман менен бирге жигиттер. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Бир Кудайга кулач жайгандар, дини үчүн күйүп жангандар. Куран менен жүрөк нурланып, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Камчына жалгыз сабынбай, дүйнөдөгү жалгыз айылдай. Эч бөлүнбөс бир туугандарыбыз, бир денеде соккон тамырдай, бир денеде соккон тамырдай. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Келгиле жаштар кызмат кылалы. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала убада кылган сүйүнүчтөрүм баарыңыздарга насип болсун. Чет өлкөдөн меймандар бир кыргыздын үйүнө конок болуп калат экен. Анан кыргыздарды билесиздер, коюн союп, этти бышырып, балдарынан катып койгон момпосу таттуунун баарын алып чыгып, борсоктон бери коюп, аябай сыйлайт экен. Биринчи тамак, экинчи тамак, кетерде чапан кийгизип, калпак кийгизип, анан кетип атканда айтат экен, таарынбай кеткиле дейт экен. Котормоч айтат экен, эмне деп атат десе, таарынбай кеткиле деп атат десе, чыгып баратканда меймандын бири айтат имиш, эй, кыргыздар даана жинди калк экенсиңер десе, эмне болду десе, ушунча сыйлап, тамак берип, анан калпак чапанды бери кийгизип, анан да таарынбай кеткиле деп айтат экенсиңер. Мындай берешендик, мындай жоомарт элди мен эч качан көргөн эмесмин деп. Чынында жоомарттык кыргыздардын канында бар. Рамазанда андан бетер жоомарт болуп калабыз. Бирок биз башка элдердин дагы Рамазандагы дасторконуна суктанып карасак, таң калсак болуш керек деген ой менен бүгүнкү темабыз башка өлкөлөрдөгү кармаган орозордогу Рамазандын шаңы кандай өтөт, ушул жөнүндө болмокчу. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө
сүйүү. Белая река ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн дагы бир биздин устасыбыз, аалымыбыз, биз сыймыктанган адамды чакырдык. Кыргызстандагы Зиярат KG туристик компаниясынын менеджери жана биздин устасыбыз Каразак Кожаяров. Кош келипсиз. Орозоңуз кандай кетип атат устаз? Жакшыбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу ала расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден мен жалпы мусулман бир туугандарды ушул Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Себеби бул Аллах Таала тарабынан бизге берилген бир чоң неимат. Аллах Таала бизге ушул Рамазан айын жеткирген Аллахка миңдеген шүгүрлөр болсун. Жана ушул Рамазан айынын ичиндеги кандай гана жакшылыктар бар экендигин бизге толук жеткирип берген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын миңдеген дуа саламдары болсун демекчибиз. Сизди устаз кечиресиз көргөндө баягы суроо берим келип атат да. Мага окшогондор орозо аяктап баратканда, ифтарлыкка жакындаганда эмне тамак жейт экенмин деп баягы ойлойт экен да, мага окшогондар да эми. Анан сиз эки жакта көп жүрдүңүз, четте окудуңуз, жанагындай компания аркылуу көп жерлерди барып кыдырып жүрөсүз дегендей. Биздеги ифтарлык менен башка өлкөдөгү ифтарлыктардын бир айырмачылыгы барбы? Муну сураган себебим Рамазандагы шаң, майрам кандай айырмачылыктар? Рамазан айы өзү бул бир ай бою толугу менен бир берекелүү ай. Муну Аллах Таала бизге берекелүү бир куттуу ай кылып берген. Бирок мына ушул берекелүү айды кандай өткөрүү, кантип мунун берекесинен пайдалануу жана эл арасында мына ушул бир куттуу айды бир куттуу айдай өткөрүү жагын уюштуруу жактары бул ар кандай мамлекеттерде ар кандай аракеттер менен ушундай болуп өтүп атканы белгилүү. Мисалы биз Египетте окуп жүргөн мезгилде ошол жактан көрүп калдык. Биз менен алар Египеттеги мусулмандардын Рамазан айынын өзгөчөлүктөрүн. Бизде мисалы ал мезгилдер, мисалы 94-жылдар болчу эле, жаңы гана эгемендүүлүк алып, динди жаңы таанып калган мезгилде бизде орозо десе кечке чейин ачка жүрүү, суусуз жүрүү, анан кечинде оозду ачып коюу. Андан кийин ошол учурда мүмкүнчүлүк болсо мешитке барып тарах намазына катышып коюу болчу. А бирок биз Египетке баргандан кийин көрдүк, демек бул аны менен эле жетиштүү болчу бир ай эмес экен. Рамазан айы деген мисалы сахабалардын сөзү бар эмеспи? Радиаллаху анхум. Биз Рамазан айын 6 ай күтчүбүз, жана ошол Рамазан айынан алынган иман азыгы менен дагы 6 ай жашачубуз деп. Демек бир айлык, бир жылдык берилген бир иман азыгы берилип аткан бир берекелүү ай деп атат да. Демек 6 ай күтүлө турган, демек 6 ай ошонун азыгы менен жашала турган бул кандай ай болушу мүмкүн деп адам ойлонуп көрсө болот экен да бул нерсе. Демек Рамазан айынын ичиндеги куттуу, мисалы Аллах Тааланын мисалы айтып атпайбы? Аллах Таала Кур'анда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Садакаллахул азим. Кыскасы эле мисалы Рамазан айынын ичиндеги Рамазан айынын ичинде Аллах Таала бул айда Кур'анды түшүргөндүгү жөнүндө кабарлап атат да бул жерде. Демек Кур'ан түшкөн бир ай, Кур'ан айы деп аталат биринчиден. Ошого мисалы башка өлкөлөрдөгү биринчи өзгөчөлүк ушул болду мисалы. Кур'ан айы экендигинин бир өзгөчөлүгүн байкадык да.
мисалы Рамазан айларында умрага барып жүргөндөр болсо, ажыга баргандар болсо деле байкап жүрөт. Мисалы Харам мечитинде, мисалы Пайгамбарыбыз мечити болсун, Меккеде Харам мечити болсун, анын текчелердеги тизилип турган Курандардын эсебин карап көрсөңүз, өмүрү кол тийбеген сыяктуу көрүнөт да мисалы. А бирок Рамазан айынын ичинде барып караган болсоңуз, ошол жерде Куран ал жерде эч кандай окуганга Куран таппай каласыз да, адамдардын ушунчалык Куранга берилген деген. Бул биринчиден Куран айы да. А экинчиден мисалы бул ифтар кылуу өзгөчөлүгү. Негизинен алымдардын койгон бир эрежеси бар эмеспи? Ушундай бир эреже кандай? Орозо мисалы биринчи ифтар, андан кийин намаз, андан кийин тамак деген мисалы. А ифтар деген ооз ачуу экен да бул нерсе. Көрсө ооз ачуу кандай мисалы? Ооз ачуу ушундай болуш керек экен. Азан айтылган мезгилде. Азан айтылган эртең мененки азанда ооз жабылат экен, кечки шам намазына азан айтылган мезгилде ооз ачылат. Муну ошол мезгилде женекей эле бир кичинекей суу менен, же таттуу менен, же бир курма менен жакшы оозду ачып алып туруп, андан кийин намазга туруу да. Намазды окуп алгандан кийин андан кайра тамакка отуруу. Ушул экен, көрсө эрежеси ушул экен да. А бизде болсо ошол нерсени биринчи намазды азан айтып туруп эле намазды окуп алып туруп, андан кийин толугу менен тамакка кирип кетүү. Баягы салтыбызга жакыныраак да. Биринчи ифтарлык десе болгон тамак ашты коет. Эми бул жакшылык пейилдин кенендиги деп ойлойм. Бирок зыян болуп калышы мүмкүн да ден соолукка. Мисалы орозо кармоо бул кечке чейин ачка жүрүп туруп эле кечинде ачказан кайра толугу менен толтуруп алуу эмес да. Орозонун алына турган сабактары бар экен. Бул жерде сабактардан бирөөсү кайсы? Мисалы өмүрүндө ачкачылыкты жашап көрбөгөн бир инсандын, ачка жүргөн бир инсандын деңгээлине түшүп туруп, ачкалык кандай экендигин сезип туруп, мына ошолорго карата адамда демек ачка калуу ушундай боло турган болсо деген сыяктуу кайрымдуулук, мээримдүүлүк бир сезими ойгонсун дегенде бир сабак ала билиш керек экен адам баласы. Мына ошол себептен демек орозонун ооз ачуу мезгилинде мисалы бизде боло турган болсо деле мындай карап көрсөк, жалпы дүйнө аламда мусулмандардын орозо кармоодогу ифтарлыкка даярдануу өзгөчөлүгү окшош эле. Тамактарды даярдоо мисалы бизде тамактарыбыз чындыгында эттүү болсун, камырдуу болсун, күчтүү тамактар даярданып атса, ал эми башка мисалы араб мамлекеттеринде, Түркияда болсун, же болбосо мына Индонезия, Пакистан мисалы, же Саудия мамлекеттеринде болсун, буларда Рамазан айына карата даярдалуучу өзүнчө атайын таттуулар мисалы, Рамазан таттуусу деп. Рамазан айына ошондой өзгөчөлүктү берилет экен. Мисалы таттуу саткан мекемелер, жерлер Рамазанга карата өздөрүнүн жарнамаларын ошого жараша мисалы Рамазан айы ичи бою бизде мынандай ушул Рамазан таттуусун мына ушунча мезгилде ушундай баада алып тура аласыз деген сыяктуу ошондой бир таттууларды даярдамай. Тамак аш даярдоо жагынан негизинен мына ушул сыяктуу эле орозо айын өткөрүү мына ушундай көрүнүштө көрдүк биз башка мамлекеттерде. Таттуу деп калдыңыз, ошондон эске түшүп атат да. Кээ бир мамлекеттерде балдарга орозо кармаганды үйрөтөт экен. Мисалы үчүн түшкө чейин кармасаң, эми бала да ага парз эмес, ушундай белек берем, таттуу берем деп, момпосуй берем, же бир китеп берем деп. Биз дагы ошол балдарды тарбиялаган жагынан кандай кеңеш берет элеңиз? Аллах Тааланын бизге бул дүйнөдө жүктөгөн парыздары бар, буйруктары бар. Мына ушул парыздарды аткарууга адам баласы даяр болуш керек. Ал эми аны даярдоодо кичинекей баладан баштап аны кичинекейинен тарбиялоо бул ата эненин мойнундагы парыз. Мына ошол сыяктуу эле орозо кармоодо дагы баланы кичинекейинен орозонун жакшылыктарын, орозо кармагандагы кандай жакшылыктар бар экендигин, кандай сыйлыктар бар экендигини муну биз кичинекей балага кичинекей мезгилинде түшүндүрүүгө ушундай нерселерди көрдүк. Мисалы баланын мисалы орозону кандай десе, чоңдор үчүн орозо, кичинекейлер үчүн орозо деген сыяктуу бир нерсени ойлоп таап, мисалы кичинекей балдар да кечинде туруп тамак жеп атса, шаан шөкөт баягыдай Рамазан айынын шаңдуу абасын жашап аткан мезгилин көрүп, балада мен орозо кармайт элем дегендей бир ой айткан мезгилде балага ушундай тарбия берсе болот экен. Макул, анда сен балдардын орозосун карма. Балдардын орозосу ушул, биз менен кечинде турасың, чогуу чай ичебиз, тамактанабыз, андан кийин эртең менен биз менен намазды чогуу окуйсуң, андан кийин сеники түшкө чейинки убакыт болгон убакыт. Түштө сен эгерде түшкө чейин карма берген болсоң, андан кийин менден сага бериле турган мына ушул сыйлык деген сыяктуу бир момпосуй берип, же бир китеп менен сыйлап, бул деген нерсе келечекте баланы эгерде ушул парыздарды аткара турган болсо, Аллах Тааланын чоң сыйлыктарына даярдоо деген бир тарбиянын берилүүсү экен да. Албетте бул ар бир бала атасын туурагысы келет да. Атасынын кармап аткан орозосунун берекеси менен ушундай тарбияларды беришибиз керек экен. Мен дагы көрөрмандарга айтар элем, балдарыңыздарга 3 сааттык болсун, мейли 5 сааттык болсун, бир Рамазанга, орозого үндөп
тарбия бериңиздер. Урматтуу устаз, берешендик, кайрымдуулук деген нерсе бар эмеспи? Башка айлардан дагы бул Рамазан айында берген бул кайрымдуулук, берешендиктин сообу чексиз деп айтылат. Ушул жөнүндө дагы пайгамбарыбыз Рамазан айында кандай берешендик кылган, сахабалар кандай берешендик кылган, көрөрмандар да кандай үлгү алып берешендик кайрымдуулук кылса болот. Пайгамбар саллаллаху ушунчалык жоомарт бир инсан болчу. Бирок Рамазан айы келген мезгилде жоомарттыгы ушунчалык артчу, ушунчалык көбөйчү, кадимки соккон жел сыяктуу пайгамбар саллаллаху жоомарт болуп калчу деп. Ошондуктан демек бул пайгамбар саллаллаху алган өрнөккө кармап туруп биз деле Рамазан айынын ичиндеги кылынган жакшылыктарды, мисалы башка мезгилдерде бериле турган садакалар болсун, өзгөчө мисалы адамдарды садака берүүгө, бирөөгө жакшылык кылууга үндөө максатында да бул Рамазан айынын эмеси ролу чоң экен. Мисалы Рамазан айынын ичинде Аллах Таала бизге ушундай бир сабак берет. Орозо фитир деген өзүнчө бир садака, кошумча орозонун өзүнчө бир садакасы кирип атат. Бул орозо кармаган ар бир инсан өзүнүн үй бүлөсүнүн өзүнүн атынан ушундай орозо фитир садакасын чыгаруу. Бул да болсо адамдарды бул берешендүүлүккө тарбиялоо үндөө жагынан. Себеби негизи эле мусулмандын өзгөчөлүгү бул берешендигинде экен да. Берешендигинде экен, себеби бейиш берешендердин кол ачык инсандардын мекен экендигин баары пайгамбар саллаллаху тастыда айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху айткан хадисинде амал кылуу максатында ким эгерде канча адамга ооз ачтырган болсо, ошончо адамдын орозосунун сообу берилгендиги жөнүндө. Ошонун артынан эле мисалы колунда жок, ошол орозо айындагы бир инсандардын жүзүнө күлкү тартуулоо максатында колунда жок инсандарга, өзгөчө мисалы садака кылуудагы жогорку орунда турган мисалы илим талап кылып жүргөн инсандарга, мисалы бул биз Египетте окуп жүргөн мезгилдеги өзгөчөлүк ушул болчу. Биз Рамазанды кадимгидей күтчүбүз. Себеби Рамазан айынын ичинде бул жалпы студенттер үчүн бир майрам, ушундай бир ай болчу. Себеби түрдүү жактан түрдүү жакшылыктар, мындай айтканда жардамдар келүүчү да. Көрсө бул нерсе ушул нерсе экен, илим талап кылып жүргөн бир инсандарга, студенттерге садака чыгаруу, берүү дагы бул садаканын эң чоң. Баягы алымдардын айткан сөзү бар эмеспи? Садаканын эң сооптуусу кайсы десе, илим талап кылып жүргөндөр. Экинчиси болсо өзүңдүн үй бүлөңө кылган жакшылыгың, эң акыркысы бул жетим жесир колунда жок сурамчы, тилемчилерге кылган жакшылыгың. Ошондуктан көрсө бул сооптун эң чоңу бул келечек үчүн деле, бир мамлекеттин келечеги үчүн деле илимдүү инсандардын көп болуусу. Мына ошолорго болгон бир түрткү жардам, демөөрчүлүк дагы бул Рамазан айына болгондугун мына ошол жактан көрдүк. Ал эми экинчи нерсеси мисалы бул кайрымдуулуктун бир түрлөрүнүн бирөөсү ушул экен. Орозо айындагы ооз ачарларды уюштуруу мисалы. Бир кафени толугу менен алып ошол жерде ооз ачтырып аткан инсандарды көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Бул деле болсо Аллахтын анын жүрөгүнө койгон бир имандын бир өзгөчөлүктөрүнөн экен. Бардык эле инсандардын колунан келе бербейт бул. Себеби Аллах насип кылган адамдар гана кылат экен бул иштерди. Мына ошол сыяктуу мисалы Саудияда кадимкидей, Египетте деле биз көрдүк бул нерселерди. Көчөдө баратсаң адамдар кадимкидей талашкандыгы мисалы, меникинен ооз ач, меникине кирип ооз ач, менин дасторкономо келип отур деген сыяктуу. Мисалы бул дагы болсо пайгамбар саллаллаху карган ушундай бир өрнөк экен, адамдарды ооз ачарга, кайрымдуулукка, берүүгө, мындай айтканда, алуу эле эмес, берүүгө үндөө жагынан дагы чоң бир сабак болгон экен. Туура баягы мындай нерсе бар го. Жабырейил периштеден суралганда мен нөшөрлөп жааган жамгырдын ар бир тамчысын санаганга үлгүрөм, билем деп. Бирок илим жолунда жүргөн жандарга берилген садаган соогун мен санап бите албайм деп. Бекер айтылбаса керек да. Анан мынабу ушул Рамазан айында күндүз кээ бир кафелер иштеп атат да мисалы. Ошолордун иштегенде кандай көз карашта болот исламда? Мисалы балким орозо кармагандар үчүн улуксаат болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр айтат күнөөгө батышы мүмкүн, жаап койгон жакшы депчи. Негизинен эле Рамазан айынын ичинде эгерде имандуу бир мусулман болгон болсо, эгер имандын деңгээлине жараша мүмкүн болушунча адамдарга тамак сунуу же болбосо суусундук берүү күндүзгү адамдардын ооз жабык мезгилдерде. Мисалы пайгамбар саллаллаху учурунда деле ушундай айтылат эмеспи? Орозо мезгилиндеги орозо айын сыйлап койгон бир инсанга берилген жакшылык жөнүндө айтылат эмеспи? Мекке шаарындагы бир мажуси, мисалы от барас жашаган экен. Ошол күндөрдүн биринде орозо айынын ичинде күндүзү баласын мындай тарбиялап сабап атканын көрүп калат дейт да. Анан неге сен балаңды сабап атасың десе, эми биздин кошуналарыбыз бүт баары мусулмандар.
булар бүт баары орозо кармап эчтемке жебей аткан мезгилде бул көчөгө чыгып тамак баягы нан көтөрүп жеп жүрөт. Ошолордун жок дегенде кошуналардын балдарын баягы орозо кармагандарды урматтабайсыңбы деп ошонун баламды тарбиялап атам деген экен дейт да. Ошонун айынан ошол күнкү баягы өткөндөн кийинки ошол адамдын бир ошол учурдун аалым ойлолорун түшүнө кирет дейт, ошол кошунасынын. Ал адамдын бейиште экендигин көрөт дейт. Сен кандай бул деңгээлге жеттиң десе, мен ошол орозо айын урматтап балама тарбия бергендигим үчүн Аллах мени ушундай бейишке койду деп айткандыгы дейт да. Ошол себептен демек орозо айынын ичиндеги кафелер болсун, же тамак желчү жерлер болсун, булар эми мусулмандар үчүн мүмкүн болсунча жабык болгону жакшы. Эми албетте биз башка бир мусулман эмес бир туугандар болушу мүмкүн, келечекте мусулман болчулар деп коебуз. Андай инсандар болсун, же балким мусулман болуп туруп эле ден соолугу начар кармай албагандар болсун, тез тамак жеп турчулар болсун. Алардын деле абалын унутпашыбыз керек экен. Ошон үчүн алар үчүн балким ачык болгону кээ бир нерселердин туура болушу мүмкүн. Бирок негизинен жалпы мүмкүн болушунча ал нерселердин орозо айынын ичинде адамдарга, мусулмандар үчүн жабык болгону дагы туурураак деп эсептейм. Мен бир Кудай буйрса мына орозону жарымынан өтүп баратабыз. Кудай буйрса бир жакшы кереметтүү түнгө жакындап баратабыз. Кадыр түн деген. Ошо элге мен кызыктуу болсун деп ошо кадыр түндү күтө элек адамдар күтсүн деген бир жакшы ниет менен сизге суроо бергим келип атат да. Ошо акыркы 10 күндү уктабай тосса, кадыр түнгө сөз туш болот да. Ошо элге бир кадыр түн жөнүндө бир айтып бербейсизби бир аз? Элибизде айткан жакшы бир сөз бар да. Ар бир инсанды кыдыр бир, ар бир түндү кадыр бил дегенчи. Ошол сыяктуу демек Рамазан айынын ичинде кадыр түн акыркы 10 күндүгүндө баягы кээ бир кемелерге таянып 10 күндүгүндө 27-синде деп айтылат. Бирок орозонун ар бир түнү биз үчүн кадыр түн деп өтүүсү дагы бар да. Себеби айтат го баягы 5 нерсенин ичинде жашырылган депчи. Ал кайсы десе, мисалы инсандардын ичине оолиялар жашырылган дейт. Ар бир инсанга оолиядай мамиле кылуу үчүн дейт. Ал эми замандын ичине кыямат жашырылган, убакыттын ичине кыямат жашырылган. Кайсы күнү эме болуп калышы мүмкүн, кыямат болушун билбей, ар бир күндө кыяматка даяр жашаш үчүн дейт да. Ошол сыяктуу эле мисалы жума күнүнүн ичинде дуа кабыл болуучу саат жашырылган дейт. Жума күнү толугу менен бир майрам өтсүн деп. Ошол сыяктуу эле орозонун ичине дагы эме кадыр түн жашырылган дейт. Ошон үчүн орозонун биринчи күнүнөн баштап бир айды толугу менен бир кадыр түн сыяктуу өткөрсүн деген ниетте. Бирок пайгамбарыбыздын ишараты бар да. Ооба, пайгамбар саллаллаху ишаратына байланыштуу. Ошон үчүн биз ар бир түндү кадыр түндө өткөрө албашыбыз мүмкүн. Жок дегенде ошол күндөрүбүздү мисалы пайгамбар саллаллаху акыркы 10 күндүгүндө дагы орозого бекемирээк болуп, түнкү уйкуларыны мисалы үй бүлөсүн ойготуп, түнү менен ибадат менен өткөргөндүгү бул турушу биз үчүн бир ишарат болушу мүмкүн булар. Ошол эле мезгилде мисалы тафсирлерде айтылгандай эле Кадыр сүрөсүндөгү Лайлатул Кадр дегендеги хия деген сөздүн бул кадыр түн ошол деген сөздүн кадыр түн аятынын мисалы сүрөсүнүн 27-чи катарга туш келгендигини чыгарып, ошондой бир хикматтар менен ошол түнү деп айтылган сөздөр бар. Бирок албетте эми бул биз үчүн эми кадыр түн кайсы түнү болсо болсун, бирок негизинен Рамазанга жеткенибизге шүгүр кылып, Рамазандын ар бир түнүнө Аллахка шүгүрчүлүк менен өткөрүү менен, ибадат, ошол эле учурда өзүбүздөгү мүмкүнчүлүк менен башкаларга да ошо бөлүшүү менен, бул өзү негизи Рамазандын шаан шөкөтү ушул экен да. 27-чи түндө бүт дүйнө туруп үмүт кылат эмеспи? Анан Алла Таала дагы сунулган колдорду бош кайтарбайт, ушунча кулдарынын тилегин кабыл кылып, ошол кадыр түн болуп калатка деген баарыбыз үмүтүбүз бар. Устаз, убакыт зуулдап өтүп атат, Рамазан дагы Кудай буйрса өтүп кетет. Жүрөктөгү элге айта турган орозону дагы ушундай кармасак деген кеп кеңешиңиз болсо айтсаңыз. Албетте орозо мына көп бөлүк өтүп кетти, 2 бөлүгү, 3 бөлүккө бөлүп айтат элек орозону мисалы аввалухум рахма, аусатухум магфира, ахири итқам минан ниран деп. Мына ошол орозонун 2-чи бөлүгү да бүтүп баратат буюрса, бирок эң негизги 3-чү бөлүгү келет. Эң мындай айткан эң баягыдай сооптуу бөлүгү, эң адамдын баягы көнүп калган адат болуп кала тургандай бир маанилүү бөлүгү жакындап келатат буюрса. Мына ошол үчүн пайгамбар саллаллаху айткан хадис мисалы 20-чы орозонун 20-сынан кийин так күндөрдөн издегиле кадыр түндү деп. Ошол эле учурда кадыр түндүн акыркы 3 күндүгүнөн издегиле деген пайгамбар саллаллаху хадисине таянып айтар элек мисалы.
Эми акыркысы мына тозоктон кутула турган бир бөлүгүнө келип отурабыз. Мына ушул бөлүгүнө келген мезгилде дагы бекемирээк белди бууп туруп, ошол акыркы 10 күндүктүн ичинде кадыр түндү тосуу менен биргеликте ар бир түндө кадыр түндө экендигин эли жерди унутпастан дуа кылуу, ошол эле учурда фитир садакаларын бере электер фитир садакасын берип эртерээк кутулуу бул нерседен. Ошол эле учурда зекетин чыгара электер болсо чыгарып, кыскасы биз Рамазан айынын ичинде жалпы бир Аллахтын астындагы карыздарыбыздан мүмкүн болсонча кутулуп таза чыккан болсок, биздин ошондо акыретте мындай айтканда орозодон кийинки күнүбүз биздин айтыбыз мына ошол болот экен. Себеп айтат го, бул дүйнөдөгү баягы адамдын жашоосу Рамазан болгон болсо акырети айт болот деп, ошол экен да. Биз Рамазан ичинде көп нерселерден тыйылдык. Кудайга шүгүр, Аллах Таала бизди мына ушул халал болгон нерселерден да тыйып туруп, мына ушул соопторду убада кылгандыгына ишенип, биз ошого орозо кармап атабыз иншалла. Эми акыркы 10 күндүгүнө мына ушул орозодун соопторуна жетип, иншалла айт күнүнө жетип майрамдоону Аллахым бардыгыбызга чыныгы айтты да акыретте майрамдоону насип кылсын деп айтмакчы. Алла разы болсун устаз. Сиздин иш аракеттериңиз баарыбызга белгилүү. Ишиңизге ийгилик. Баягы бир адамдын иманына себепкер болсоң, ошол көп акыретте бакытка жеткизет дейт. А сиздер болсо миллиондогон адамдардын иманына дагы себепкер болуңуздар. Келгениңиздерге Алла разы болсун. Анда эмесе бир жарнама берип бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кудай Таала эртең дагы жолугушуубузду насип кылсын. Баарыңыздарга Аллахтын берекесин, тынчтыгын каалап коштошмокчумун. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.